бүгүнкү чыгарылышта. Сайкал Садыбакасова экс күйөөсүн кызганып чыр салып жатабы? Анжелика жаңы салон ачып, шумдук мактанып жатат. Айзада Жамгырчиева казандан тажадым дейт. Сайкал Садыбакасова максат байке бактылуу болуп, көп балалуу болсун. Сайкал Садыбакасова мындан бир канча мүнөт мурун түз эфирге чыгып көптөгөн суроолорго жооп берди. Суроолордун арасында Максат Давроновдун үйлөнүп жатканда кандай көз караштасыз, ал кызды тааныйсызбы деп сурашканда, Сайкал ар бир адам бактылуу болууга татыктуу, бактылуу болушсун, көп балалуу болушсун, мен кубанычтамын. Ал кызды тааныбайм, бирок жакынкы күндөрү таанышабыз деп ойлойм деп жооп берди. Ал эми сиз кандай ойлойсуз? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазып, видео менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Алып баруучу Айзада Жамгырчиева өзүнүн жеке Instagram баракчасына сүрөт жүктөп мындай деген: ушул күндөрдү сагындым. Микрофон кармаган Айзада менен казан кармаган Айзада такыр башкача негизи. Жашоодо назик, тарынчак, сезимтал. Сахнада, эфирде сиздер көргөндөй тарс-турс, даң-даң. Антпесе да болбойт. Жашаш керек деп пост калтырган. Ал эми сиз кандай ойлойсуз? Сизге кайсы Айзада жагат? Эгерде оюңузду билдиргиңиз келсе, комментарийге жазып, видео менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Асель Кадырбекованын апасы өзүнүн жеке Instagram баракчасына кызы менен түшкөн сүрөтүн жүктөп, мени жана кызым Асель Кадырбекованы колдогонуңуздар үчүн ыраазычылык билдирем. Кудай буйрса, сиздердин дуаңыздар кызыма жөлөк болсун деп пост калтырган. Анжелика жаңы салон ачып, шумдук мактанып жатат. Прикольный жер екен, ә? Қымбат болса керек, ә? Кіші жапатайын! Секіре, топ! Ары! Давай, алып келем, Отыр, Асел, көресің бе? Не? Үсіп отамын, ой? Үсі алдым бат, үсіп отамын. Экөңөр мо парк любиден не кылып жүрөсүңөр я? Бияка деген парочкалар келет да. Ой, тамашалап койдум. Бада тамаша. Мо парк дружбада отурмун беле? Эй досум, достук бара-бара сүйүүгө айланат.